Бурчак өсүмдүктөрүн тазалап, сорттоп, таразалап жана кутучалаган мындай жабдууну Миргазы Оморов көптөн бери кыялданган. Кыялы президент жарыялаган региондорду өнүктүрүү жылында орундалып отурат. Ушул жылдын октябрында Азыра компаниясынын Бакай ата районунун Актөө айылында фасолду кайра иштетүүчү заводун ачышы Талас облусунун жашоочусу үчүн маанилүү окуя болду. Бул өтө бир тарыхый күн биз үчүн, Талас эли үчүн дагы баягы тарыхый күн. Себеби бул завод баягы биздин Кыргыз Республикасында баягы бирден бир культура бул фасоль. 25-30 мамлекетке сатылган. Кийинки максатыбыз Кудай буйрса баягы консервный завод коебуз деп турабыз ушул жерде. Баягы ушул жерден эле баягы консерва кылып, биздин этибиз кетет ичинде, биздин соустар кетет, баягы монокультура болуп туруп башка эмнелер дагы коюлат, ошол боюнча иштеп атабыз. Фасолду кайра иштетүү, тышкы рынокко чыгуу жана аны сатуу маселеси ар дайым актуалдуу болуп келген. Бул төөурчактарга эл аралык рынокто суроо талап күч. Кыргызстан төөурчактын бул түрүн жылына 90 000 тоннадай экспорттайт. Аны өндүрүү тармагында 150 000ден ашуун адам эмгектенет. Мындай мисалдар республикада көп. Өлкөдө өндүрүш канчалык көп болсо, жумуш орундары ошончолук көп болуп, кыргызстандыктар акча табалы деп чет өлкөлөргө чыгып кетпейт. Бул туурасында президент Чүй облусунун Токмок шаарындагы текстиль чыгарган Vivatex ишканасына барган учурда айтты. Ишканада 705 адам эмгектенет. Фирма Казакстан, Россия, Германия, Турция, АКШ, Өзбекстандын компаниялары менен кызматташат. Өндүрүштүк кубаттуулугу айына 100 тонна жүн жип жана 30 000 трикотаж материалдары. Модернизациялоого каражатты Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бөлдү. Бизден чыгып аткан продукцияны кайра иштеткен, мамлекетке өз убагында качпай салык төлөгөн, мамлекетке элге пайда келтирген адамдар дагы ошол жана мен айтканда мугалим, врачтай, маданият кызматкерлериндей абдан сыйлуу адам болуш керек да. Ушул психологияны, ушул нерсени биз сиңиришибиз керек. Мына бизде кээде тетир болуп атпайбы? Ошо мурунку калып калган психология, айрыкча укук органдар, жергиликтүү бийлик, ошондой ишкана ачам, жумушчу орун берем, кайра иштетүү жайын курам, башка ишкана курам дегендерге жардам берместен кээ бир жерлерде кайра тоскоол болгон жерлер бар да. Баа ишкана иштей элек деле барып текшерүү, эмне кылып атасың, кандай кылып атасың деп. Мына иштегенден кийин келип көрүп, анан убагында өз салык төлөйт. Анан салык инспекциясы кирет, ал текшерет. Анан башка бирөө да кирбеш керек да мындай ишканаларга. Бизде ушундай саясат болуш керек. Эгер буга чейин өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү 1-2 региондон көз каранды болуп, өнүгүү аймагы Бишкек менен Ошто болсо, азыр кырдаал өзгөрдү. Мына 2018 жылдын 10 айынын ичинде былтыркы жылдын 10 айына салыштырмалуу Бишкек жана Чүйдөн тышкары башка аймактардын каржылоо көлөмдөрүн карасак, өсүш бар. Мисалы былтыр аймактарга жалпысынан 17 миллиондон ашык доллар берилген болсо, бүгүнкү күндө ошол сумма 21 миллиондун тегерегинде болуп атат. Өсүш 14-15%-ын тегерегинде. Негизи эле чакан жана орто бизнес тармагында ошо жылдын башынан бери жалпысынан 600дөн ашык долбоор каржыланып, ошонун көбүнчөсү 400дөн ашыгы бул айыл чарба жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарында болуп атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, фонд түзмө-түз караган суммасы $1 миллион өйдө эле. Ошону биз кайрадан карап чыгып, аймактардагы бизнестин, баягы ишкерлердин бизнес пландарын, масштабтарын, көлөмдөрүн эске алып туруп, ошол босогону, чектөөнү биз $1 миллион 300 000 чейин түшүргөнбүз. Менин оюмча бул аймактардагы ишкерлерге абдан жеңилдетүү. Ошону менен бүгүнкү күндө 300 000ге чейин болсо, биздин өнөктөш банктар аркылуу алат, андан өйдө болсо бизге түзмө-түз кайрылганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул боюнча бүтүндөй өлкөдө чоң иш жүрүүдө. Анын максаты аймактарды өнүктүрүү, жумушчу орундарын түзүү, жаңы ишканаларды ачуу жана инвестицияларды тартуу. Жерлердеги ишкерлердин жардамы аркылуу чет элдик инвесторлордун жана өлкөнүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду, Айыл банк, РСК банк, Кепилдик фонду өңдүү финансы институттарынын колдоосу менен ишке ашууда. Кредиттин портфели ошол бир жылдын ичинде 9 миллиардтан 12 миллиардка чейин өсүптүр ушул региондордо биздин айылдарга
Мындан тышкары биз быйыл бул асыл тукум тармагына көңүл буруп, ушул малды чет мамлекетине алып келгенге аракет кылдык. Бүт Европа, Россияны карап чыгып, азыркы күндө уже чечим кабыл алып атабыз. Жакынкы арада көп сүт бере турган бодо малды алып келели деген пландарыбызды ишке ашкан турат. Президент тарабынан ушул жергиликтүү бийликтин жана жергиликтүү органдардын бюджет каражаттарын же болбосо финансылык каражаттарын бекемдөө боюнча да тапшырма коюлган. Бул тармак боюнча бүгүнкү күндө ушу региондордон чогулган салыктын 70%, бул киреше салыгынан чогулган акчанын 70%ын ошол жергиликтүү бюджетке калтыруу боюнча атайын ушул бюджетке өзгөртүүлөр кирип атат. Бул өзгөртүүлөр баягы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынгандан кийин 2019 жылы кошумча ошол жергиликтүү бюджеттерге 2,1 миллиард сом көбүрөөк акча бөлүнүп берилет. Бул дагы абдан чоң ошол өзүнүн таасирин тийгизет деп биз күтүп атабыз. 2018 жылдын башында президент Сооронбай Жээнбеков насыя саясатын айылдарга буруу, каражаттардын олуттуу суммасын аймактардагы ишкерлерди колдоого багыттоо тапшырмасын берген. Аны менен бирге бюджеттик жана инвестициялык каражаттар ар бир региондун кызыкчылыктары жана өзгөчөлүктөрүн эске алып бөлүштүрүлүүдө. Биз Айыл банк менен биргелешип Талас областында тобурчакты кайра иштетүү заводун курдук. Ал экспортко 47 өлкөгө тобурчакты сатып атат. Ош областында сүт фабрикасы, Кочкор районунда болсо сыр чыгаруу фабрикасында. Андан тышкары биз түшүнүп атабыз, айыл чарбага механизация керек депчи. Анан быйыл биз гарантиялык фонддун инициативасы боюнча бир трактор куручу заводду Айыл банк менен да биргелешип куруп атабыз. Буюрса мына декабрдын 10-унан баштап алар биринчи тракторду чыгара башташат. Андан тышкары биз дагы ойлоп атабыз, мына бүгүнкү күндө чоң бизде теплицалар курулуп атат. Теплицалар бизде продукция аябай экологически чистый. Аны бузбаш үчүн биз дагы ошо компания менен электр тракторду да чыгарып атабыз. Буюрса аларды дагы биздин ишкерлерге сунуш кылабыз. Учурда региондогу башкы көйгөйлөр социалдык объектилерди куруу, ирригация, инфраструктураны өнүктүрүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жолдорду куруу. Бул багытта дагы жылыштар бар. Бүгүнкү күндө жалпысынан 494 объектиге каржылоо башталган, бирок бүгүнкү күндө 107 объект толугу менен бүткөзүлүп эксплуатацияга берилди. Анын ичинен 66 мектеп, 6 бала бакча, бул социалдык объектилерди айта кетсек. Андан тышкары 6 баягы спорт аянтчалары жана спорт залдары курулду. 3 маданият объектилери курулуп бүткөзүлдү. Мындан тышкары республика боюнча 133 автоунаа жолдору курулду. 43 айыл ушул таза суу долбоорунун алкагында бүгүнкү күндө жылдын аягына чейин ишке бүткөзүлүп ишке берилет деп күтүлүүдө. Мындан тышкары 4 ирригация объектиси бүгүнкү күндө бүткөрүлүп, 8000 гектарга жакын жерге суу чыгарылды. Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү айылдарда жашайт. Региондордун туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо үчүн мамлекеттин эрки, аракети жана финансы каражаттары бар. Албетте, ийгиликтүү өнүгүүгө бир жылда эле жетүү мүмкүн эмес. Андыктан мамлекет башчысы жеке жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ар бир регион үчүн узак мөөнөттүү комплекстүү программаларды иштеп чыгууну тапшырды.